Как у вас дела, Ирина Юрьевна? Да у нас-то нормально, у вас как? Где ваши ведомости? Бул 13 ноябрдагы социал-демократтар партиясынын аппарат жетекчиси делген Ирина Карамушкина менен Данияр аттуу адамдын сүйлөшүүсү жазылган аудио тасма милиция сүйлөшүүдө 17 ноябрда өтө турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо добуштарды сатып алуу боюнча сөз болгон деп эсептейт. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин добуштарды сатып алуу беренеси менен катталган. Вам же 15 тысяч давали на 3 агитатора, да? Так, 5 тысяч дали авансом? 5 тысяч авансом. Но это он Получили? дал, а получили 15 тысяч. Он 15 тысяч получил. Вот. Нужно тогда, кто вторую часть будет получать? Назар Ниязов или вы? Тергөөнүн маалыматы боюнча шайлоо мыйзамдарына ылайык каттоодон өткөн социал-демократтар саясий партиясынын расмий жана ишенимдүү өкүлү шайлоо штабынын координатору Карамушкина менен алдын ала сүйлөшүп алып, ар бир добуш үчүн 1000 сомдон берген. Милиция билдиргенде социал-демократтар партиясынын штабын тинтүү учурунда далилдерди жок кылуу аракети көрүлгөн. Там этот протокол просто ваш? Бишкек милициясы дагы бир добуштарды сатып алуу боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөдө. Бул жагдайлар талапкердин пайдасына иштеген жарандын жашаган жерин жана Адилет саясий партиясынын шайлоо штабын тинтүү учурунда алынган документтер менен тастыкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө ИН аттуу жаран Адилет саясий партиясынын Бишкек шаардык кеңешине талапкер АИ 113 шайлоочуга добуш сатып алуу үчүн 55.500 сом суммасына акча каражатын өткөрүп бергендиги, ошондой эле 1000 сомдон 2000 сомго чейин 17 жаранга М-банк акча каражатын которуу жолу менен бергендиги аныкталган. Жүргүзүлгөн комплекстүү тергөө ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө ИН Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 196 беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык шайлоочулардын добуштарын сатып алуу кылмыш жасагандыгы боюнча айыпталган. Мамлекет башчы буга чейин дагы кечээде жергиликтүү кеңештерге шайлоо таза, адилет жана акыйкат өтөөрүн белгилеген жана добуштар уурдалып шайлоо жыйынтыгын бурмалоого жол берилбестигин билдирген. 30 жылдан ашуун убакыттан бери ажырактай болуп калган немени бузуш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, ушундай шайлоо добуш сатып алууларды түп тамырынан камдуулгандай токтотуш керек. Мына ошондо гана биз элге, коомчулукка ишеним беребиз. Чынында болуп турбайбы? Бул деген начар неме турбайбы деген. Ошон үчүн азыр мына бул шаардык, областтык жергиликтүү кеңештерге шайлоого айрым бир биздин азаматтарыбыз ошо шайлоонун добуш сатып алуу үчүн жасаган аракеттерин камдуулгандай токтотуш керек. Парламенттик шайлоодо, президенттик шайлоодо, андан берки жергиликтүү кеңеш шайлоолорунда ар дайым президентибиз баш болуп, укук коргоо органдардын жетекчиси Камчы Кыдыршаевди айтпадыбы, жакшылап изилдейт, арасында уурусу, кескиси болгон болсо андайларды өткөрбөйлү, эл тазаласын деп, анан минтеп голос сатып алабыз деп, мындай кадамдарга барып атканы кээ бир партиялардын, кээ бир талапкерлердин бул абдан туура эмес. Мыйзам чегинде катуу жоопко тартылыш керек. Мындай көрүнүштөрдөн биз кетишибиз керек. Элдер деле азыр аң сезими абдан бийик болуп калды. Мамлекетте жүрүп аткан ушу коррупцияга каршы, кылмыштуулукка каршы күрөштү эл көрүп атат, сезип атат. Карамушкина милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда мыйзам бузууга шектелип жаткан 2 партияга карата тергөө иштери уланууда. Анын жыйынтыгында бардык тиешеси бар адамдардын аракеттерине юридикалык баа берилет. Уланбек Тиканбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.